Onu bilбейт экенмин. Манай отлично. Манайыңыз кандай? Манайым сеникиндей. Шашылыш кетип аттым эле. Осуна. Башы ойго келет. Кыргызда кыздын аты улук, кыз сыйлабасы макулук. Илгери ата бабалар кыздардын жашына карап эмне деп аташканын сиздер билесиздерби? А биз Ош шаарынын тургундарынан сурамжылоо жүргүзүп, жоопторуна чогуу күбө бололу. Илгери кыздардын жашына карап аташканда селкей, жеткинчек, өспүрүм, кыз, аял, айым депчи. Менин колумда жаштар бар. Келип таап көрүңүзчү. Сымала деп. 10 жаштан 12 жашка чейин кыздарды эмне деген? Эмне деген? Билбедим. Саламатсызбы ага? Демалуу кандай өтүп атат сизге? Жакшы. Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз, маанайлар жакшыбы баары? Ага, сизге бир суроо берсем болобу? Кыргыздар негизинен кыздардын жашына карап айтып келишет эмеспи? Несин жашына карап? Мисалы, 7 жашка чейин өспүрүм. Жок, мен андай билбейм. Сиз билбейм деп качпаңыз. Жок, билбейм, чында эле. Кагазды алып окуп көрүңүз, балким сиз билесиз. Бул негиз жашоодо эме каласыз да? Эски адамдардан билиш керек. Башка үй-бүлөгө барган кызды эмне деп атаган? Келин деп атаган да. Ооба. Саламатсыздарбы эжекелер, кандайсыздар? Маанайыңыздар кандай? Маанайыбыз жакшы. Жакшы, жаз келип жаркырап, баарыбыз маанайыбыз көтөрүлүп калды го. Эже илгери Погода жакшы болуп. Туура айтасыз. Илгери кыргыздар кыздардын жашына карап бөлүп аташкан экен да. Менин колумда болгон 3 кагаз калды. 3 кагазда кыздын жашы жазылган. Сиз таап көрбөйсүзбү? Сиздер жардам берсеңиздер болот эже. Ооба, жардам беребиз. Мен ортолуксун алайынчы. Жардам бересиздер, Ачайлы азыр. 7 жашка чейинки курактагы балдарды, кыздарды эмне деп атайбыз? 7 жашка чейинкилерди дейт. 7 жашка чейинки кыздар палакатка жетилек кыздар, 7 жашка чейинкилер палакатка жетилек да. Палакатка деп атасыз. Наристе дейт. Ал Кичинекей 3 жаштагы баланы. Ал эми 3 жашта 7 жашка секелек кыз дебейби? Секелек кыз. Эже сиздин жообуңуз? Мен билбейт экенмин. 12 жаштан 16 жашка чейин кыздардын эмне деп атаган дейт. Эмне деп атаган? Кыздар деп атаган да. Жок, бирок кыздар деп атаган эмес экен десеңиз. Токтоп. Секелекте деген эмеспи? Секелекте деп оны жок 6-7 жаштагылар экен, а? Бойго жеткен кыздар дейбиз я. Илгери кыргыздар кыздардын жашына карап аташканда. Азыр менин колумда жаштар бар. Таап көрбөйсүзбү? Мысыма деп алсын досуңуз, курбуңуз. Таппай калсаңыз. Табасыздар, кең жакыныраак отко. Айтынып качты. 15 жаштан турмушка чыкканга чейинки кыздарды эмне деп атаган? Бикеч? Жок. Секелек? Жок, дагы жаш Тестиерби ошондой. Дани деп аталган. Божет эле кыз. Туура? Божет эле кыз деп аталган. Рахмат сизге. 10 жаштан 12 жашка чейинки кыздардын эмне деген? Бул илгерки кандай деп айтышканбы? Onu билбейт экенмин. Маанай кандай? Маанай отлично. Себеби Кудай берген ушугунда кантип жыргабайлы. Туура айтасыз. Ар бир күн биз үчүн майрам. Туура айтасыз. Сиздин сөзүңүзгө кошуламын. Менде мындай суроо сизгечи. Илгери кыргыздар кыздардын жашына карап бөлүп атап келишет да. Менин колумда 2 жаш калды. Бирөөсүн бысылма деп алып таап коюңузчу кана эжеке. Кандай туш келди эми окуп билбейбиз сизге кандай жаштагы кыздардын аталышы туш келди. Жаштан 2 жашка чейинки кыздарды эмне деген билбейт экенмин. 7 жашка чейинки курактагы балдарды, кыздарды эмне деп атайбыз? Наристе деп атайбыз. Балалуу болгондо келинди эмне деп аташат? Келин. Муну жолдош айткан эмес экен.
Мисалы балдары деле айтса болот экен. Апа дейт. Апа дейт. Туптуура айттыңыз. Жок, ушундай экен эжеке. Апа экен. Апа. Каргыш эле апа дейсиз да. Жок, негизи мына жерде мынтип атат да. Суроодо баягы балалуу болгондо, биринчи балалуу болгондо эне статусуна ээ болот го эже. Ооба. Аял ушундай эне статусуна ээ болуп, аны апа деп аташкан экен да. Апа. Андан кийин аял, айым, байбиче, Ооба, өзүң жооп берип койдуң го. Мен такыр эле логический, философиялык жактан эле ойлоп атпаймынбы? Жок, биз аталыштарды сурап. 9 жаштан 10 жашка чейин кыздарды эмне деп атаган дейт. Селки белебиз. Секелек дейбиз. Ошондой. Өзүңүзгө ишенимдүү кылып айта аласызбы? Точно секелек. Точно, э? Да. Рахмат сиздерге. 14-15 жашка чейинки кызды эмне деп атаган? Что-то билбейт экен мунусун точночу. Жашка чейинки кызды эмне деп атаган? Ой, бирдемке дейт эле, бир окугам. Окугансыз, э? Эсимде жок. Улгайган аял адамды эмне деп атаган? Мисалы 70-тен жогорку энелерибизди эмне деп аташкан? Эки жообу бар негизи. Кайсысын айтсаңыз ага сиз үчүн? айтпайсызбы сиз? Сурап алат. Кана айтып көрүңүзчү. Мисалы 70-тен ашкан энелерди эмне деп аташкан? Аял деп эле. Жок. Аушка? Эне деп. Чоң эне. Аушка Кемпир. Байбиче деп аташкан. Байбиче, Кемпир деп аташкан. Манайыңыз кандай? Манайым сеникиндей. Жакшыбы? Меники сонун. Отурсам болобу? Жакшы. Эже илгерээк кыздарды жашына карап аташат да. Менин колумда кыздардын жашы бар. Таап көрбөйсүзбү? Жашына карап аташат. Ооба, секелек, бийкеч, бойго жеткен кыз деп, а мен муну алсам эмне болот? Алып окуп. Ушу бул билетпи? Ооба, билет эмес. Мисалы, бирөөнү алып окуп көрсөңүз. Сен табышмактуу болуп атасың го. Экини алсам болбойбу? Кайын журту менен кудалашып койгон кызды эмне деп атаган дейт. Кандай эжеке айтыңызчы? Эмне деп атаган? Ушундай суроо бар экен да. Бар экен. Сөйкө салган кыз деп атаган. Дагы. Сулуу кыз болочок келин деп атаган. Дагы. Жообуна жете элексиздерчи. Септүү кыз деп атаган, эптүү кыз деп атаган, сулуу кыз деп атаган. Атасынын атын айтып Үсөндүн кызы, бизге келин боло турган кыз деп атаган. Токто кайын журтуна кудалап койгон кызды, кудалап койгон кыз деп айткан. Кудалап койгон эле кыз деп айтканбы? Кап, мындайлар жакшы билчү элем, старость. Колту деп аташкан экен. Бул баягы эми келин болуп барат. Башка үй бүлөгө барат, колту деп аташкан экен. Колукту дейт экен да. Кыздардын жашына карап эмне деп аталаарын биз Ош шаарынын тургундарынан сурамжылоо жүргүзүү аркылуу билип алдык. Эгерде маалымат сизге пайдалуу болсо, мен өз максатыма жетим. Сарасеп каналына катталганды унутпаңыз. Жана ошондой эле бизден алыстабаңыздар. Көрүшкөнчү.